Жалал-Абадка Ысык Көл облусунун жергиликтүү кеңештеринин жана өз алдынча башкаруу органдарынын делегациясы келди. Алар эки облуста ишке ашырылып жаткан жергиликтүү кеңештердин аял депутаттарынын дараметин жогорулатуу долбоорунун алкагында жумушчу сапары менен жүрөт. Облустук драма театрда тажрыйба алмашуу сапарынын расмий бөлүгү болду. 5 ай өкмөтүндө мына биздин айымдар активдүү иштеп, өздөрүнүн аял депутаттар активдүүлүгүн көргөзүп, бүгүн мына тажрыйба алмашып, Жалал-Абад областында отурабыз. Делегациянын курамын райондук администрация башчысынын орун басарынан тарта жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттары толуктайт. Долбоорго эки облустун 5 айыл өкмөтү пилоттук негизде тандалып алынган. 1 жылдан бери жергиликтүү кеңештердеги аял депутаттарга окутуулар, тренингдер өткөрүлүп, башка айылдык кеңештер менен кызматташтыкты бекемдөө аракеттери көрүлгөн. Жергебизде көптөгөн иштерди жасадык. Өзгөчө таштанды чыгарууда, таза суу проблемасын чечүүдө, калк менен иштөөдө ушул аялдар демократиялык тармагы абдан бизге көп чоң жардамын берди. Бул жердин дагы кандай ийгиликтерге жетишкендиктерин, кандай алар максатта жеткендигин жеринде көрүп, өз жергебизге ала кетсек деген ойдобуз. Мына 1 жылдан бери демократиялык кыймыл бизди ушул окууга чакырып, окутуп, өздөрүнүн кеп кеңештерин берип, биздин потенциалыбызды көтөрүүгө жардам бергени үчүн биз мындан ары кантип иштөө жөнүндө өзүбүздүн укук милдеттерибизди толугу менен билип алдык десем жаңылбайбын. Долбоорго эки облустагы жергиликтүү айылдык кеңештеринен 40 айым депутат кирген. Кыргызстан аялдар демократиялык тармагы эки облустун ортосундагы кызматташтыктын көпүрөсүн түзүп, долбоорду ишке ашырууда. Тажрыйба алмашуу туру биринчи кезекте өнөктөштүк. Эки облустун кызматташтыгын бекемдөөнү максаттайт. Биз 2 күн аралыгында Жалал-Абад облусундагы маселелердин чечимдери менен таанышып, кызыктуу жагдайлар менен бөлүшөбүз. Мы основную задачу ставили. Тажрыйба алмашуу сапары 28 октябрга чейин созулат. Анын алкагында Ысык Көлдөн келген делегаттар Жалал-Абадтагы жаңы курулуштар жана мекеме ишканалар менен таанышат. Кийинки тажрыйба алмашуу сапары менен Жалал-Абад облусунун делегаттары Ысык Көл облусуна барышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.